Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Жумушту баштай берсек, барыңыздар макул болсоңуздар, жумушту баштай берели. Негизги бүгүнкү жыйындын күн тартиби баардыгыңыздардын колуңуздарда бар. Барыңыздар буга чейин да сайттарда да чыккан, өзүңүздөргө белгилүү болгондой. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын кылмыш жана кодекс, Кыргыз Республикасынын граждандык кодексине, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине, үй-бүлө кодексине, сот аткаруучулардын статусу жөнүндө жана аткаруу өндүрүшүн тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамын өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө. Негизги ата-энесин чыдаган жана ошондой эле биздин депутаттардан бир топ деген сунуштар түшүп, ал жерде жанагы ошо эле жаш жетелек балдарын дагы тыштап кеткендер кошо кирип жатат. Ошо боюнча сиздерде кандай өзүңүздөрдүн сунуштарыңыздар болсо, өзүңүздөрдүн мыйзамга кошумчаларыңыздар болсо айтып деп кетсеңиздер жакшы болот эле. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү тегерек столдун катышуучулары, башкы прокурордун орун басары Үмүткан Нургазиевна. Бул жерде берки диспозициясын карабай эле, эгер штрафтарын карасак, 3 статьяда 443 прим киргизип атасыңар, анан штрафы 500 эсептик көрсөткүч деп атасыңар. Административный кодексте максимальный штраф 200 эле. Жакшы, буну биз бул азыр талкууга коюлду. Сиздердин сунушуңуздар менен сөзсүз түрдө буну экинчи окууда өзгөртүү киргизе алабыз. Шууда эске алып койсо, 200 пата бизде эң эле жогорку 200дөн ашып турат. 200, Ооба. Ограничениялар бар, бирок аякта отдельный статьялар көрсөтүлгөн да кодексте. Бул түшүнүктүү, жазып алсаңар. Буну экинчи окууда сиздердин сунушуңуздар менен өзгөртө алабыз. Сөзсүз түрдө. Да, кимде кандай айта бериңиздер, өзүңүз тааныштырып айта берсеңиз. Саламатсыздарбы, Тазабек Икрамович, урматтуу жыйын катышуучулары. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин укуктук камсыздоо башкармалыгынын улук тескөөчүсү Чыныбеков Азиз Эркинович. Биринчиден, бул мыйзам долбоору керек деп айтып кетет элем. Себеби практика жүзүндө колдонуп атканда бир топ кыйынчылыктар бар. Мисалы катары айтып кеткенде, эски беренеде бул уклонение родителей от содержания детей, то есть ата-энеси баш тартыш керек да, мен бакпайм, төлөбөйм депчи. Ата-энеси келип, жок, мен баш тартпайм деп, мисалы 2000 сом берип төлөп койсо, анда кылмыш жообун уже тарта албайбыз, ал баш тартууга жатпай калат. Азыркы долбоор менен мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Анан айтып кетчү нерсе, бул боюнча да Конституциялык соттун чечими чыккан эле. Ошонун негизинде Юстиция министрлиги тарабынан 178 беренеге өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору сунушталып, азыркы учурда ошо жогорку кеңешке жөнөтүлгөн экен. Окшош да ушундай эле берене, мен ошого көңүл буруп коесуздар деп. Анан мыйзам бул берене боюнча 178 беренеде азыркы кылмыш жаза кодексинде бул кайра кайталанып жасоо деп экинчи бөлүгү киргизип атат. УПКда кылмыш кодексте кайра кайталанып жасоо деген жок болгон да. Ошон үчүн буну алып коюш керекпи? Буну да сиздердин сунуштарыңыздар сөз эске алынат. Бул жерде эми бул экинчи жолу кайталанганда, үчүнчү жолу кайталанганда биз
эмелердин штрафтарын же болбосо жазасын күчөтүп атабыз да. Себеби эми бир жолу ата энесин чыштап, анан кайра алып келип штрафын төлөп коюп, кайра эле атасына же болбосо энесине болгон кордук болгон болсо, бул ошо бойдон кайра жазасын албайт дегенден алыс болушубуз керек деген себептен ушул нерсени киргизип атабыз да. Бирок эме жок да, бизде уголовный кодексте повторность алышылганбыз, анткени бул баягы рецидив деген түшүнүктөн алганбыз да, анткени биз ушуну менен аларга мурда соттолгондорго бир статус берет экенбиз да, рецидивист деп биринчиден. Экинчиден, биринчисин эгер штрафын төлөсө, анда анын баягы укуктук жагдайлары өзгөрөт да, соттуулугу жоюлат. Ошондуктан ал кайра жаңы жасалган кылмыш болуш керек деп, могу повторность менен анан неоднократность деген ушул экөө кийин көйгөй жаратат да, эме практикада иштөөдө. Ооба, 178-де буну сөз түрдө эске алып туруп, сиздердин сунуштарыңыздар менен дагы мыйзамга шайкеш келтиртебиз сөз түрдө. Бирок биринчисинде эле биз жанагы соттоо бергенден алыспыз. Өзүңүздөр бул жерде жанагы жумушка, административный эме кылып жумушка жана тартуу же болбосо штрафын төлөгөндөн кийин экинчи жолу эгерде кайталанса, ошондо күчөтүп атабыз да. Биринчи ата энесин чыштаган адамды эле биринчи жолкусунда соттогондон ал жерде сотто бере турган нерсе жок да. Ошо эмени эске алыш керек да, практикаданчы. Өзү бул эме неисполнение деп атпайбы, ата энелик эмесин алиментти төлөбөө, бул акча менен связано. Ооба, акча. Эгер ал алименттин акчасын бере албай атса, штраф, анда бул экинчи жагынан өтүп кетет да, андан көрө 20 000 сом штрафты төлөп туруп соттон кутулуп кетет. Алтыгы жакта 200 000, 300, 1 миллиондогон карыздары ошо бойдон калып калат да. Ошол себептен бул беренеде эркиндигинен ажыратылууга бир 2 жылга чейин жазаны көрсөтүп, бирок эч ким жаза тартылбайт. Бул иштер боюнча баягы устрашающий. Анан коомдук жумуштар, жанагы ошондой жумуштарды, коомдук жумуштар, ушундай иштерди эле коюш керек да, наказаниясына. Анткени бизде көп арыздар менен келет ушу алимент боюнчачы. 400 000 алимент турса, сотко келип 20 000 төлөп туруп, анан кетип калды. Мына мен эч нерсе кыла алган жоксуң, штрафты төлөдүм, алиментти төлөбөйм деп айткандар да бар да. Ушуну абдан бир жакшы айтып кеттиңиздер да, сиздер эми практика жүзүндө бул нерселер болуп жүрөт да. Биз ошону азыр мыйзамга дагы кошумчаларды киргизип туруп, алименттин штрафын толук түрдө төлөй турган кылалы. Жана сиздер айткандай 200 000 ордуна 20 000 төлөп кутулуп кеткенден ошондон ошолорго мүмкүнчүлүк бербейли. Ошо алименттерин же болбосо штрафын толук төлөбөгөндөрдү сиздер айткандай жанагындай 40 саатка же болбосо жанагындай административный жумуштарга тартуу боюнча ошолорду киргизели да. Эми себеби сиздер айтып аткандай ошондой бүгүнкү күнү өтө бир мындай өзүнүн баласына же болбосо өзүнүн ата энесине ушунчалык бир кайдыгер мамиле жасагандар көбөйүп кетти да. Эгерде биз бул жерде биздин мыйзамыбызда ушундай болуп атат, жанагы административный ата энесин чыштагандарга штраф депчи, эгерде сот жагынан биз көрсөткөн, сиз айтып аткандай жана 200 эмедеги штрафын толук төлөбөсө, ошо төлөгөндөн эгерде кача турган болсо, ошону толук төлөгөнгө чейин бул коюлган айыптан чыга албай тургандай кылышыбыз керек болот да. Ошону атайын сиздер менен кеңешип, ушуну тегерек стол да отурабыз да, ошондой кылышыбыз керек болот да. Ар биріңиздер өздөрүңүздөрдүн ойлоруңуздарды айтсаңыздар, анан жанагы эгерде толук кандуу штрафын төлөй турган болсо, ата энесинин акчасы ошо эле биздин карылар үйүнүн ошол жердеги мекемеге түшөт дагы, ошо төлөгөн алименти акчасы бир топ деген ошол жердеги карылар үйүндө калган ата энесине андан кийинки жашоосуна бир аз да болсо мындай жеңилдик болот да. Саламатсызбы, Эмгек министрлиги. Бул закон боюнча мыйзамдын 4-түнчү беренесинде мындай жазылып турат да: социалдык стационардык мекемелердин администрациялары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары
толугу менен өзүн өзү камсыздоодо калган деп атабыз да карыянычы, кары картаңдарды. Бирок социалдык стационардык мекемелердеги биздин жарандар бул мамлекеттик камсыздоодо болуп атат да, ушу беренени бир аз мындай толуктап койсок дагы, сиз азыр айтып кеттиңиз го, ошол эле мекемеге акча түшүп турат, ошол адамдардын муктаждыгына кетет депчи. Биякта мындай болгондо жалгыз эле мына стационарга түшө элек адамдын өзүн өзү камсыздоодо калып калган деген түшүнүк болот да, мындай разночтение болуп кетип атат да. Бир аз ушу мамлекеттик камсыздоодо да турган жана өзүн өзү камсыздоодо калган деп мындай бир аз оңдоп койсок ушу сунушта, ушу 4-чү беренеге көңүл буруп сөз койсоңуздар. түрдө киргизиш керек. Себеби эң бир туура айтып атасыз да. Ушундай Мамлекеттик камсыздоо да биздики. мамлекеттик камсыздоо ушу. Жазып ушуга өзгөртүүлөрдү киргизгиле. Саламатсыздар, дагы бир жолу Тазабек Икрамович, мен Мукамбаева Салтанат Сатиновна именно жанагы карылар жана ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген учреждениянын директорумун. Бул республика боюнча эң чоң проектный мощность боюнча 500 кишиге ылайыктуу. Азыркы убакта менде 312 бар. Ушу 320-330га чейин жетип турат да. Анан эң печальный нерсеси, мынакей менде статистика бар да, мурун 10-20% кыргыздар болсо, азыркы убакта ошол 312 кишинин кыргыз 154, орус 113-тү түзөт да. Анан жанагы 4-чү беренеде айтылып кетип атпайбы, жана өзүн өзү камсыздоо депчи. Эми биякта алып көргөндө, действительно биздин азыр расходубузду эсептегенде, капиталдык ремонтту эсептегенде, быйылкы жылга бир адамга 19 000 ай сайына кетип атат да. Эми ошол жактан биз алып көрдүк, ошол адамдардын 70%-нин бала бакырасы бар. 70%. Биякта да жана орустардын балдары көбү Россияга кетип калган. Көчө бул сиздер бияка чыгаргандан кийин биз дагы кезигип сүйлөштүк алар менен. Анан жанакы боюнча сиздер штраф боюнча айтып атпайбы, алар даже ата-энелер уже настроены да, мынтип сурап атат да, бул разовый эле штраф бекен депчи. Ушинтип атышат да, разовый болсо ата-энесинен ушундайга жетип калгандан кийин алар бир уюмбу жылкысын сатабы, разовый штрафты төлөп салып кайра эле таштай берет. Анткени биякта ар кандай тагдыр менен келген, эми муну айтып кеткенде көп причинасы бар да. Действительно, жана 30% аталардын бала бакырасы жок, үй жок, өзлөрү иштеп жүргөндө, жашоого мүмкүнчүлүгү болуп жүргөндө квартирада кылып, туугандарына батып жүргөн. Анан пенсияга чыккандан кийин аларды туугандары алып келип койгондо, калгандарыныкы жанакындай характери чатак. Баягы күнү да ошо сүйлөшүп атканда апаларга айттык да, эми мамлекет безразмерный эмес, дагы силер мамлекет обязан, милдеттүү, турган кийими болсо деле милдеттүү бергиле деп ушундай көнүп алганда, анан эмне себептен балдарыңарды багасыңар, балдарыңар силерди бакканга милдеттүү деп айтпайсыздар депчи. Анан мен буруки штраф боюнча жана бизде деле за границада бар эмеспи, балдардын если мүмкүнчүлүгү болсо, разовый эмес, ай сайын содержанияга кетет да кишилердичи. Бул абдан мамлекеттин бюджетине чоң жардам болмок да. Мүмкүнчүлүгү бар кишилер балдары таштап салса, өзлөрүнүн мүмкүнчүлүгү туруп, үй жайы туруп кылса, аны постоянно жанакы какой-то часть эмесин ата-энесин содержать эткенге постоянно тыйын төлөп тургандай деле кылып койсо туура болмок да. Бул мунун ичинде ар кандайлары бар, жана эркек кишилерибиздин көбү убагында балдарын таштап коюп кетип, анан кайра келип, кайра кетип, ушундай 3-4 семьяда жүрүп, анан ооруп калганда, көбүнчө бизде инсульттан кийин ооруп калгандан кийин, хронический ооруларга туш болуп калгандан кийин аларды кара албай алып келип салгандар бар да. Ошондой эле таптакнакай апаларыбыз бар, 3-4 баласы бар. Анан келини менен мамилеси келишпей калды, тиги менен келишпей калды деп ушундай нерсе болгондо, анан муну булардын санын азайтуу боюнча мен ойлойм да, бул кишилерди бияка жеткизбеш үчүн ошол жеринде иш алып барып, биз ата-энебизди ошол жака алып барсак, монча ай сайын тыйын кетет экен. Андан көрөк биз үйдөн жакшынакай карап алсак болот эле деген нерсеге барсак жакшы болмок да. Бул нерсе, бул модель болуп кете берет да. Биз
көп балдар менен сүйлөшөбүз, келгенде айтабыз да, зачем ата энеңерди таштап десе, көрөсүздөр характерин дейт да, мына жакта 200 сотрудниктерди тажатып бүтөт, ошондон да түшүнөсүңөр депчи. Ана мен да айтам, өзүм врачмын кесибим боюнча. Это генетический, убактысы келет, ошол кишинин характери сенде да болот. Анан если биз штраф алып, бул балдар действительно бул бизге жат нерсени токтотобуз десек, бул ар бир нерсе кайталанып кете берет да. Мисалы, киши дагы возрастка келет, болгондон кийин ал балдары уже это как модель катары кетиле берет да. Бул кишинин характери жаман, ичип чатак салып атат, мен аялымды батырбай атат, ошо даярданып эле, баягы жылдык бир разовый штрафын кылалы дагы, ошону төлөп туруп өткөрүп салалы деген бул уланып кете берет да, ушунусу болот да. Ошон үчүн булар болбош үчүн какой-то бир регулярно мындай төлөнүп тура турган маселе болсо жакшы болмок да. Абдан бир жакшы маселени айттыңыз. Эми биз баардыгын разовый деп чыгарып атканыбыз бул мыйзамга ылайыкташтырып алып чыгып атабыз да. Анан эми разовыйдын баардыгын эле жалпы эле баардык эле адам төлөй албайт да. Буну только сот чечет. Эгерде биз разовый бир соттон чечим чыгат да, мынча 1000 сом ата энесине алимент төлөш керек дейт. Ошону ай сайын бөлөт, же болбосо квартальный кылып бөлөбү, ушинтип ошо ата энесине ошо алиментин толук түрдө төлөп бере тургандай маселени алып келип атабыз. Эми жанагы ай сайын деп туруп сот чечим чыгара албайт да. Разовый бир сумманы чыгарып берет соттун чечими менен, и ошо менен төлөйт го дейм да. Бөлүп берет да. Разовый кылып эле ошо сиз айткандай ай сайын берет да. Жо бир штрафтын суммасын кылат дагы, анан ай сайын төлөй тургандай кылып эсептеп. Закон боюнча, если жана алимент балдарга болсо 1/3, 1/4 часть деп берет да, ошол до конца 18-ге чейин до совершеннолетия болот, берилет да. Именно касающий. В каком смысле? Что? Единый штраф не должен отменять выплату. Правильно. Ооба. Наказание. Это просто наказание, төлөбөй койгон үчүн. И алиментин төлөй берет да. Жо штраф бир жолку эле болот да, штраф. Андай кылбаса Бизде мындай да, бизде практикада ушундай бар да, бизде жана иштеп жүрүп бабушка, дедушкалар пенсияга чыккан, эми бул өтө мындай ишке аша турган оор иш болуш керек. Ошолор чоңураак пенсия алса, ошонун балдары келип пенсиясын алып кеткенге жетишет да. Ушунчет. Анан жана гум помощь тийбүү деп жардам кылганда ошонун баарысын кийимдерин, таттууларын чогултушат пакет кылып. Анан ошону келип алып кетип аткан балдары алимент менен штрафты өтө оор да. Просто муну эң бир жакшы туура айтып атасыз да, себеби ошо карлар үйүн кыдырып биз да жүргөндө ошо ушундай случайларды уктук да. Именно ошо пенсиясы келгенде, пенсиясын келип алып кетип, өздөрүнө бир аз кичине тыйын чыштап алып кеткен адамдар да болуп туруп, ошо эле мамлекеттик жумушта иштеген балдары бар дейт. Эми ушундай ата эненин характери эми баарыбызга эле жалпы адам канчалык карыган сайын жаш баланын мүнөзү болот экен. Алар жашында ата энеси ошолордун характери жаман, же болбосо бул бала мыйлак деп дебей карагандар дагы бар да. Бирок ушул эле учурда биз ата энеси өз убагында балдарын таштап кеткен балдарга бул мыйзам иштелбейт дегенди дагы кошо киргизип кетип атабыз да. Ошону дагы бир мындай эске алып кетебиз да. Саламатсыңарбы? Сот департаментинин башкармалыгынын башчысы Маса Жанбекович. Бизде мына бүгүнкү күндө штраф деп маселеси көтөрүлүп атат, бирок көпчүлүгү штрафты да төлөшпөйт да. Эмне себептен дегенде, мен өзүм алиментин төлөй атсам, кайдагы штрафты мага салып атасыңар деп, мага эмес соттоп салат деп атат да. Практикада мурда административный кодекстин 422-нчи беренесинин негизинде биз 5 суткага чейин камачыбыз. Ошол абдан эффективдүү метод болчу да. Себеби дегенде, мен деле Токмокто иштеп калдым, судебный исполнитель болуп. Түнү менен ошо соттун чечими чыккандан кийин ошо 2 күндүн ичинде достору, ата энелери келип толугу менен төлөп кетишчи. Ошол абдан эффективный метод болчу да.
Төлөйт, бирок аз, аябай процент аз штрафын төлөгөндөрчү, бирок кайра сот аткаруучу башка рычаг жок болуп атат да. Аны камап деле койбойт. Практикада деле аз болгон камагандарчы, единичный случайлар болгон. Именно жанагы 5 суткадан 10 суткага чейин камаса, бул абдан эффективдүү метод болгон да. И мисалы айталы мына карызкор төлөгөн жокпу, 5 сутка берилдиби? 5 суткадан кийин мисалы төлөдү да, полностью баарын теңчи. Анан кийин 3 ай өткөндөн кийин кайра задолженность болуп калат. Кайра эле биз 1 эмес 2ден 3дөн 4 жолдон бери суткага камачыбыз да. Анан кадимкидей эле булар деген жанагындай цепочка болуп калат да. Мен сот аткаруучуга барбайм, анткени мени камап салыш мүмкүн депчи. Анан жана административный кодекс эмет жоюлгандан кийин бизге кичине колубуз байланып калды да. Азыр ушуну сунуш берсеңиздер, ушуну биз кайра киргизе алабызбы? Кандай дейсиздер? Бизде бар эмес, бирок буяка кирбептир го. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар, уруксатпы? Азыр эмеден сурап алалы да. Уголовный наказание ушуну алып келип камаган. Жок, уголовный жөнүндө жок. Жок, уголовный жок. Правонарушенияга эле жанагы административный арест киргизип берилет. Болсо киргизсек болот да. Ушунда жазып коюңуздар. Жазып койгула. Жок, жетип болбойт. До 3 сот. До 3 сот. Саламатсыздарбы, бүгүнкү жыйын катышуучулары, урматтуу Тазабек Икрамович, ушундай демилге көтөрүп, тегерек стол кылган аябай жакшы да, бири-бирибизди мындай чынында бул эң көйгөйлүү маселелердин бири, себеби ар бир депутаттын атына кат келгенде ушул алименттик маселе боюнча чынында көп кат келет. Өзгөчө мына балдардын алименттик маселеси дагы, балдарга алимент төлөгөн ата-энелердин дагы саны аябай күндөн күнгө эмнегедир өсүп атат да. Биз ошого биз Тазабек Икрамовичтин мындай жакшы демилге көтөрүлдү, ата-энелерди бакпаган балдар дейт. Бирок ошондой эле бул беренеге ылайык биз балдарды бакпаган ата-энелердин маселесин да мен көтөрүп өзүм бир нече сунуштарды жаздык элек. Бул жерде статистиканы карасак 56.000ден ашык арыздар бар экен, жанагы аткарылбаганчы. Бул аябай чоң көрүнүш да. Анын жылдап төлөбөй балдарына карабай мындай материалдык, моралдык жактан дагы мындай ответственность албаган ата-энелердин да саны көбөйткөн жагынан биз туура көрдүк да, ушул 3 суткадан 7 суткага чейин деген мөөнөттү сунуш иретинде жаздык. Укук бузуулар кодексине жашы жете элек балдарды, жашы жеткен бирок эмгекке жарамсыз жана материалдык жардамга муктаж болгон балдарды багууга каражаттарды соттун актысын же алименттин келишимин бузуу менен ата-эне тарабынан төлөбөгөндүк деп. Вот мындай азыркы маселе көтөрүлүп айтып коеюн. И жанагы сот аткаруучулардын статусу жөнүндө дагы, сот аткаруучулардан азыр айтып атпайбы биздин сот департаменттин өкүлдөрү, булардын да колу мындай байланганда, буларга 6-пункт менен киргизебиз. Карызкор тарабынан алименттерди төлөө боюнча сот актысын же алименттик келишимди аткарбай койгон же толук эмес көлөмдө аткарган жалпысынан 3 ай учурда, бул срогу дагы бар да, потому что мындай жылдап төлөмөгөндөр бар да, и сот аткаруучулар булардын артынан жүрө берет да, мындай айткандачы, это как круг такой не прекращающийся. Кодексине ылайык сот укук бузуулар кодексине ылайык сот аткаруучу протокол түзөт жана сотко жөнөтөт. Буларда азыр мындай функция жок да. Мисалы үчүн ушул функция кирип калса дагы, булар дагы бир аз болсо дагы мындай рычаг болгондо, может, это тоже очень положительно повлияет деген биз ушул сунуштарды бердик. Мен ойлойм, биз баягы азыр Тазабек Икрамович айткандай, ата-энесин мисалы үчүн бакпай койсо, мага мисалы үчүн ушул алимент төлөбөй канча деген ата-эне таштап кетип атпайбы баласын. Ошолорду кандай кылат дегенде, мына азыр сиз жооп бердиңиз да. Булар кандай кирбейби ошондо сиздин мыйзамыңызга? Себеби мына ата-энеси эмнеге мен балам дейт кийин, ооба мен дейт ата-эне, мен айттым да, эми бул ата-эне да, бул бизди сиздерди все равно бул дүйнөгө келтирген да деп, ушул жагынан моралдык жактан эми биз баягы эне болгондуктанбы, ушундай кандай бир сезим менен айтсак, жок, балдарын төлөбөгөндөн кийин балдары да кийин кандай карайбы, карабайбы, вот этот момент тоже такой острый да момент, такой тонкий момент. Себеби ал ата-эне да. Ушул жери кандай болот, ушул бир суроом эле. Ушундай сунуштарды бердик, бирок азыр Минюст дагы өзү тарабынан демилге көтөрүп, жанагы коомдук талкууга коюптур. Формулировкасы бир аз башкача экен, бирок негизги мазмуну ушундай да. Ошол биз азыр кандай алып барабыз дальше? Ооба, рахмат.
Бизде жана гражданский кодексте добросовестный владелец дегендей бар го, ошондой эле добросовестный родитель деген бир понятие киргизбейли анда. Если вот мындай болсочу, если жанагынтип кичинекей кезден баштап эле лишение родительских прав болуп, ал мисалы үчүн детский учреждениеде чоңойсо, кийин анан чын эле ошол ата эненин бакканга бак деп биз кантип эме кое алабыз, милдет кое албайбыз. Милдет кое албайбыз да. Ошондуктан получается бул боюнча баары тең подпадают, правильно? Алимент төлөгөнгө. Ошон үчүн бул Жок, баардыгы попадать этпейт. Биз бул жерде жазып кеткенбиз дагы элечи, жанагы балдарын тыштап кеткен ата энелер кирбейт депчи. Бул жака биз жазып кеткенбиз. Ошондуктан эми ата энеси балдарын карабай тыштап кеткен бала бул атасын же болбосо ата энесин эртең бакканга милдеттүү эмес да эми. Ошо. Анан сразу эле жаза жөнүндө айтып койбоймунбу? Конституция боюнча жана ата эне милдеттүү да, ата энени багыш керек деген милдетти Конституцияда да жазылган да. Бул там разграничениясы кандай болот дейм да. Бир моралдык жагы дагы бар мындай. Эми болот атпайбы? Эми Конституцияда жашы жете элек баласын багуу ата эненин милдети, жашы жеткен бала ата энесин багууга милдети деп турат да. Эми бул жерде ошо бул жерде балдарын бакпай кеткендер боюнча, анан ата энесин бакпоо боюнча биз сунушту киргизип атабыз да, пункт киргизип атабыз. Аягына чейин айтып койбоймун анда, сразу эле могу наказание боюнча. Биз дайыма эле баягы наказаниени ойлоп атпайбызбы, жазалоонучу. Ага чейин сот аткаруучулар кандай иштерди алып барды, вот тоже бүгүнкү күндө качествосы начар болгон үчүн ушундай болуп атат да. Кегез коррупция деген өтө көп деп атат сот аткаруучулар арасында. Это не обижаются дегендей. Ошондуктан 51-чи берене сот аткаруучулардын статусу жөнүндө 51-чи берене бул мыйзам долбоорунда эметпептир, камтылбаптыр. Бирок биз ошо 51-чи беренедеги мынакта 1-чи бөлүгүнүн 7-чи пунктун тагыраак жазып койсокпу деген бир сунуш киргизет элек да. Биякта жазылып турат: в целях обеспечения исполнения требований исполнительных документов судебный исполнитель какие действия он должен производить? Эң аягында совершает иные исполнительные действия, установленные настоящим законом, для своевременного, полного и правильного исполнения исполнительных документов деп атат. А бизде бүгүнкү күндө сот аткаруучулар жанагынтип имуществосы жок болсо, имуществосы жок экен, без работы экен деп коюп, ошонун ары дальше иш алып барбай атат. Ошондуктан могу совершает иные исполнительные действия дегендей более подробно жазып койсок, мисалы үчүн справку о несудимости алганда ала албайт деп, пока алименты не заполнит, не отдаст. Же болбосо жандай разрешительный документтер болот го, лицензия, ошондойлорду алып атканда сразу системадан чыкса, что он алиментчик, ошону бербей койсо, ошо бөгөт коюп койсо, бул сразу барып туруп ошо, мне кажется, алиментти төлөйт да. Ошондой нерселерди сот аткаруучулар эмне үчүн жазабайт? Анткени биякта так жазылган жок. Анан жанагынтип сот аткаруучу эме менен сүйлөшүп алса, алиментчик менен, анда естественно никаких действий. Бул могу ичинен 1-чи, 2-чи, 3-чү пункттан сыртка чыкпайт экен да. Розыск кылат экен, бөгөт коет экен. Кыргыз Республикасынан сыртка чыкканга ал чыкпайт, биякта жүрө берет. Жанагынтип кадимде иштеп коюп, теневой бизнес менен заниматься чыкпайт. Ошон үчүн мындай нерселерди мындай более подробно жазып койсок да, анан ушулардын баары колдонулгандан кийин, чара болбогондон кийин, жыйынтык болгондон андан кийин анан ошо жана сотко кайрылса, о неисполнении деп, штраф менен. Абдан сонун бул жерде мына ушундай талкууда ушундай жакшы сунуштар түшөт да. Буну эртең киргизиш керек ушулардын баарын жазып. Анан кайсы эле деп кайра менден сурап жүрбөгүлө. Запись кетип атабы же жазганыңарды эле көрбөй атам-чы. Эртең ушундай сунуштарды киргизиш керек. Чындыгында бардыгы ушу сотко барганда жана 200 миң ордуна 20 миң сом берип коюп кутулуп кеткендер өтө абдан көп болуп кеткендиктен, сиз айткандай ошонун бардыгы чыгып калыш керек да. Ошонусун справкаларды бербегенге, же болбосо бир лицензия алганга абдан сонун ушул нерселердин бардыгын чыгарып койсо, ошондо бардыгы алименттерин төлөйт эле, ошо балдарына болгон, же болбосо ата энесине болгон абдан жакшы сунуш. Ушуну киргизгиле, жазып койгула. Сот департаментте угуп койбойлубу сизде? Саламатсыздарбы? Сот департаменти бөлүм башчы Макеев Сулайман Абдумиталипович. Сиздер жанагы сунуш боюнча бөгөт коюу чаралары бизде превентивные меры деп 117 беренеде биздин закондо көрсөтүлгөн. Андачы. Анда ал жерде алдын алуу чаралары деп белгиленген да. Мисалы үчүн паспорт алууда,
фамилиясын өзгөртүүдө, кандайдыр бир өзүн аныктоочу документтерге байланышкан иштерди жасоодо бул биз алдын ала токтом чыгарат и аны тиешелүү органдарга беребиз. Алар ошондой жанагындай операцияларды жазаадын алдында жасай турган болсо бизге уведомление катары беришет да. Бирок тилекке каршы ошолор тиешелүү орган тарабынан тиешелүү деңгээлде аткарылбай жатат. Биз берип атабыз превентивный мера депчи, паспортты фамилиясын өзгөртөрдө бизге уведомление бергиле. Биз бөгөт коюу чараларын неме коюш керек деп. Бирок мыйзамда так жазылган, ошондой факты түшөр заматта параллельно кандайдыр бир каттоо процесстерин токтотулсун депчи. Анан кайра адамдык факттар болуп кетип атпайбы? Кайра силерге ошонун отчету келеби? Мисалы үчүн сиздер тараптан ушундай жана список берилсе, кайра ошолорду сиз айткан паспорт ала албай, ушундай бөгөттөр коюлду дегенге отчет келеби, обратная связь есть, или вы просто отдаете и все на этом? Обратная связь жок болот. Просто обратная связь жок болсо, анда мындай смысла нет да, вы просто отправляете, алар каласа аткарат, каласа аткарбайт. Ушунун обратной связи менен механизмди күчөйтүрүш керек. Андан бир эки сунуштар бар. Мына мисалы үчүн Европада мисал кылып алсак, банковский услуга менен даже не могут пользоваться. Это тоже элементарно мындай усложняет да им жизнь. Төлөбөгөндөн кийин уже баягы как сиз айткан туура Айчурок айым жакшы айттыңыз, эми до ареста мындай мералар менен колдонуш керек. Туура. Бирок ошонун насколько эффективность, да? Вот, например, я бы предложила еще, чтобы банковскими услугами они не могли пользоваться. Себеби азыр бар жок ИНН менен жана ID Face менен болот атпайбы? Банковский уже приложениялар ушуга барып калды да, бул бир. Экинчиси даже внутренними рейсами. Көбү туура тыш жакка чыкпайт. Эми тыш жакка чыкса деле иштеп келип бир аз акча топтоп келейин деген максат менен чыгат. Бирок элементарно мына Ош Бишкектен деле билет сатып албаса деле, ал деле уже бир эме болот да, мындай бир чара болот. И үчүнчүсү өткөндө дагы ойлондук, ошол госуслугалар менен, в частности, которые постоянно. Нульфар Якупжановна, сиз туура айтып атасыз, биз толугу менен колдойбуз сиздин сунуштучу. Бул жерде бир 3 основной ишти жүргүзүш керек да. Бүгүнкү күндө бизде ошол жок да. Мисалы үчүн бул жана суточный арест деп атпайлыбы? Азыр жакшы кылып киргизип атасыздар 443 прим 1дечи, бирок ал жерде штраф менен чектелип атасыздар. Штраф биздин сот аткаруучулар деле мына практика жүзүндө практиктер аткарып келишип атат. Штраф эффективдүү чарага келбейт. Биз кандайдыр бир адилеттик же карызкордун аң сезимин тартипке келтирүүгө биз жетише албайбыз ал максаттачы. Себеби алименттик карызын төлөй албай жаткан кишини кайра штраф, акчалай штраф салган, бул кандайдыр бир соразмерный болбой калат да, туура эмес болуп калат. Буларга кандайдыр бир аң сезимине тартипке келтирүү, тартипке чакыруу максатында мурда бизде бул норма иштечи, административный арест депчи. Бул жана алдыда кесиптешим айтып кетти. Буну карызкор өзү төлөй албайса да, элден уялып, кошуналарынан уялып, биз ушуну кой уят болобуз, биз деген мындай соттошпочу эле, мындай болбочу эле биздин үй бүлөдө, туугандарда деп төлөп кетишчи. Ошо тааныш туугандар элечи. Анан ошол учурда 1-2 факты катталса эле, ар бир жериненчи, ал кийинкилери карызкорлор ага жеткирбейт да уже. Кой мен тынч эле карызымды убагында эле төлөп, тынч эле жашай эле деген неме болчу. Ошол себептен биз да сунуштайт элек административный арестти 3-төн 7 суткага чейин, ал эми административдик арестке тартыла албай турган жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бар да, аларга соответственно штрафты кодекс правонарушенияда көрсөтүлгөн ченем менен белгилөөнү. Экинчи иш бул неме, банктык чаралар боюнча сиз туура айтып кеттиңиз. Бүгүнкү күндө биздин мыйзамда так жазылган, сот аткаруучу өзүнүн токтому менен эгерде банктык эсептеринде карызкордун кандайдыр бир эсеби бар болсо, акчалай каражаттар бар болсо, токтому менен эле арестке салып, акчалардын аткаруу баракта белгиленген карыздардын эсебинен алып коюуга депчи. Бирок бүгүнкү күндө кандайдыр бир коллизия болуп атат. Бул жана банк, национальный банктын конституциялык мыйзамы, анан банктык жана башка банктык мекемелерди тууралуу мыйзамдарында аларда өздөрүнүн немесинде көрсөтүлүп калган экен. Бул соттун актысы менен депчи. Бирок берде мындай бир түшүнүк бар да, соттун чечиминин негизинде биз иштер жүргүзүп атабыз, по сути. Бул соттун чечиминин негизинде берилген аткаруу барактардын алкагында жүргүзүлгөн иш чаралары аткаруу.
Анан конституцияда деле так көрсөтүлгөн да. Соттун күчүнө кирген чечими ар бир мекеме, мамлекеттик орган жана кызмат адамдар тарабынан кыйшайсыз өз убагында аткарылууга тийиш депчи. Анан кайра эле конституциянын принциптерине карама каршы келип калып атпайбы? Анан тилекке каршы бүгүнкү күндө азыр Улуттук банк тарабынан биринчи окууда өттү, мыйзам проектиси Конституциялык комитетинде каралып атат. Ал жерден биздин мыйзамда именно сот аткаруучу аткаруу амалдарында жана токтому менен банктагы эсептерден камакка салуу жана эсебинен алуу чарасын алып атат. Анан биз да ушуга сунуш пикирибиз бар болчу, жакынкы арада киргизебиз. Анан биз тетирисинче өзүбүздүн мыйзамды ошо банктагы көрсөтүлгөн нормага ылайык келтирүү максатында иштеп чыксакпы дегенбиз. Анан ал тууралуу да сунуштарыбыз бар. Мүмкүн болсо урматтуу депутаттар, сиздерге балким көрсөтсөк, сиздер тарабынан колдоо табылабы? Ошол жагынан да кандайдыр бир деңгээлде өзүбүздүн сунуштарыбыз бар болчу. Андыктан ошо целом концепциясына биз макулбуз. Бул аябай жакшы, особенно ата-энелерге, энелерге керектелүүчү мыйзам долбоор экен. Анан болгону биздин сунушубуз административный арестте именно сутка эле керек. Биз кандайдыр бир адилеттик жыйынтыкка келе албайбыз. Штрафка адеп эле жыгып бергендечи, ал киши төлөй албайт, соответственно. Анан жана бизде мыйзамды да туура жазышыбыз керек экен. Биз неме кылып калдык? Уклонение деген сөздү колдоно албайт экен. Себеби жанагы семейный кодексте бар экен да, уклонение деген бул кандайдыр бир акчалай төлөмдү төлөй албай качуусу депчи. Азыркы действующий уголовный кодексте неме деп атат? Следствиега келет. 100 000 сом карызы болсо 20 000 сом төлөп койсоң, уже бул уклонение эмес да, классификациясын немеси мааниси өзгөрүп кетип атат. Ошол себептен биз дагы бул жагынан ата-энелердин укугун коргоо максатында неме деген сунушту келтирет элек. Эгер следствияга деле жетсе бул иш, эгер карызын толугу менен төлөй турган болсо, бул кандайдыр бир жоосундан жоопкерчиликтен бошотулат деген норманы ченемде киргизүү кажет. Анан бүгүнкү күндө айтып атпайбы, балким түшүнбөстүк болуп аткандыр, бизде эмнеге карызкорлорду мүлкү жок болгондо, кандайдыр каражаттары жок болгондо ошол жерден токтоп калып атат сот аткаруучулар. Себеби биздин мыйзам 93 берененин 6 пунктунда жазылып кеттир. Биз укук коргоо органдарына сунуш келтире алабыз, эгерде карызын төлөөдөн качкан адамдарга, аткаруу документинин талаптарын аткаруудан баш тарткан кишилерге депчи. Бирок уголовдук жазык ченемдик процессуалдык кодекстин 24 беренесинде именно 178-179 беренелер бул жекече айыптоо кылмыш иштерине дал келип калган кылмыш иштери болуп саналгандыгына байланыштуу булар жана жабырлануучунун арызынын негизинде гана иш козголот экен да. Ошол себептен жабырлануучу бул жерде өндүрүп алуучу, аткаруу өндүрүшүндө ата-энелер болот да. Сот аткаруучу жабырлануучу болуп саналбайт экен. Ошондуктан биздин дагы сунуштар канааттандыруусуз калып калып атат. Ошол себептен мыйзамды иретке келтирүү, анын юридикалык туура маани берүү максатында дагы бизде сунуштарыбыз бар болчу. Эгерде ошол колдоо табылса, биз ойлойбуз аябай жакшы иш болот. Абдан жакшы сунуштарды берип атасыздар. Анан урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, бардык пункт боюнча сиздерден суранат элем, баарыңыздар кат жүзүндө сунуштарыңыздарды берсеңиздер. Себеби бул жерде бизде дагы баардыгы жазылып турат. Сиздерге жанагы 30 сааттан 70 саатка чейин жанагы коомдук иштерге тартуу боюнча, айып пулга жыгуу боюнча азыр жакшы сунуштарды берип кетип атасыз. Ушулардын да баардыгын сиздерден суранат элем, баардыгыңыздар өзүңүздөр кат жүзүндө дагы берип койсоңуздар. Бул себеби бүгүнкү күнү азыр талкууда турат. Буга чейин чыкканда биз толуктоолор сунуштар келгендиктен кайра мыйзамды артка тартып, кайрадан бүгүнкү күнү өкмөт тараптан дагы баардыгы менен сүйлөшүп, коомдук талкууга койдук да, мыйзам чыкканга чейин сиздер азыр өзүңүздөрдүн сунуштарыңыздарды берсеңиздер жазуу түрүндө. Ушулардын баарын толуктап, сиздердин сунуштарыңыздарды
эске алып сунуштап туруп мыйзамды алып чыгабыз да толуктоолор менен. Саламатсыздарбы? Эмгек министрлиги балдар маселеси боюнча башкармалыктын башчысы болом, Бакыт Тодогелдиев. 3 маселени көтөрүм келип атат. Ошол 3 маселеге кайда сунуш берейин деп ойлондук элек. Кечинде биздин зам министр менен да такташып ушул боюнча ушундай кылалык дедик эле. Себеби дегенде мындай болуп атат да бүгүнкү күндө мыйзам чегинде бир үй бүлө ажырашканда атасы менен энесинин соттун чечими менен баласы кимде калыш керегин чыгат. Ошо чыккандан кийин мисалы энесинде калса, энеси ошол атасына, баланын атасына алимент төлөөгө арыз жазат. Аны көп учурда билбей калат, ортодон бир убакыт өтөт, сотко чакырганда келбей калат да заочный чыгат. Заочный чыккандан кийин ортодон бир тиги алиментти канча төлөшкөнүн билбейт. Биринчи 3 ай өткөндөн кийин ал задолжник болот, кандайдыр бир убакыт өткөндөн злостный задолжник болот, анан ошол күнү үйүнө келе баштайт. Үйүнө келе баштаганда баягыны териштирет, тактап келгенде эле чыгат. Мен алимент чеккем деп, анан ошол кезде атасы кайда сотко барат да тескеринчи арыз жазат. Энеси уруп атат, сооп атат, зордук зомбулук көрсөтүп атат деп туруп, мен баланы өзүмө алам дейт. Себеби кайда баланы өзүмө алам десе, мен наоборот кайда энесинен алимент өндүрөм деп. Ошол убакта буга чейинки төлөө алименттин баары токтоп калат деле, дальше идет судебный разбирательство уже по баланы кимге алып калат деген. Анан кайда ал 3 инстанцияга жетет, Верховный сотко жетет, анан ошентип отуруп, бири-бирин мынтип отуруп, негенде тажагандан, өкөтөн алиментке да бербейт, эки андан тажагандан бала кимде калат деген суроо менен калып калат, бүт. Бул ортодон 3 жыл, 4 жыл, 5 жылга чейин барат да токтоп калып атат бүгүнкү күндө. Ошол себептен бүгүнкү күндө ошол биринчи очерет ким алимент төлөгөндөн кийин алиментке бергенден канча карыз болсо, экинчи сот өндүрүштүк башталбайт, ушул алиментти төлөмөйүнчө деп жазса жакшы болмок да. Себеби дегенде бүгүнкү күндө өтө көп маселе келип тур. Эң анда биз себеби дегенде биздин территориалдык башкармалыкта ушул маселе боюнча сотко катыша келгенде эле бүт соттун баарынын көп маселеси ушудан келип чыгып атат да. Анткени сотто төлөйм, соттон эле кайда ушинтип алам дегенде мен негизинде. Туура эмес толкование, туура эмес, но мыслиңиз туура, баягы төлөбөй койгон деп, андай эмес. Бул жерде туруп атпайбы соттун чечимин аткарбас деп. Соттун чечими ошол моментке канча сумма чыкса, ошону менен аткарганга ал милдеттүү. Кийин башка чечим болобу, лишение родительских прав болобу, эмне гана чечим чыкпасын, соттун чечими ал алимент өндүрүү жөнүндө жокко чыгарылмайын, аны төлөп берет. Туура, сиздики туура, ушундай ал эми адвокаттар баягы башка жолун тапканга аракет кылышат. Аны мен исключать этпейм, бар, андай көп. Баягы эгерде андай болсо, анда мен баланы багам деп, жана балдарын талашып, ортодо баланы ушундай фигуран манипуляция кылган, ал мен аны не отрицаю, бар. Но бирок соттун чечими чыккандан кийин бул жерде речь идет только когда уже соттун чечими алимент өндүрүү жөнүндө чечимди же соглашение чыгып, ошону аткарбаган жөнүндө, демек ал алимент до конца аткарылат. Бирок эми мен деле практикмин, туура айтып атасыз, аны өндүрүп 100% өндүрүлбөй жаткандар бар, 100 эмес, эми 80% акыркы башкы прокуратурага келген арыздын баары эле ошо алиментимди өндүрүп бере деген арыздар да. Анан бул жагында Ачыры Калбековна туура белгиледи да, сот аткаруучулар тарабынан дагы бир эмелер кетип атат да, эми алар деле мен эме айта албайм, эми атайын баары 100% ошого заинтересован деп, жанагындай эле үй мүлкү жок, жери жок, аны эч жерде иштебейт деген справка түзүп, алиментный производствону кыскартып коюшат, токтотуп коюшат да, видите, ошондо башка чаралар колдонулбай калып атат. Сөзсүз түрдө алар уже эч жерге атайын жумушка официально орношпой башташат. Жерлерин башкаларга оформить этип коюшат. Ушундай үй жайын өзүнүн атында эч нерсе жок деп эле ошол болот. Анан болгону бул жерде эле баягы Кыргызстан территориясынан чыгарбай коебуз, башка андан башка эме чара колдонулбай калып атат да, ошол жагы болуп атат проблема да. Именно алименттин фактически төлөнүшү жөнүндө. Ушуларды берсеңиздер, ушундай сиздер эми практикада көп да. Кандай кылсак ошо алиментти толук кандуу төлөткөнгө бүгүнкү күнү эми арыздар көп болуп атпайбы? Арыздар көп, бирок төлөбөгөндөр сиз айткандай 80% мындай төлөбөгөндөр да көп болуп атат. Конечно, могул жанагы сот аткаруучулардын мен сунушун колдойм, бирок баягы коомчулукка каршы чыгат, анткени баягы ограничение свободы должен быть, баягы соттун чечими менен болуш керек деп, бирок биз ага карабастан административный арестти киргизгенбиз, билесиздер 7 суткага чейин. Ал дагы бир жагын бериши мүмкүн да, анткени ошол эле участкалык инспектор, ошол эле сот аткаруучу аны эмгектеп таштап үйүнөн жердин түбүнөн таап алып келет.
обязательствосын алып туруп анан ал келбей коет, кийин сотко да келбей коет да, анан жанагы протоколдорун түзөт. Ошондо может сотко жиберсе жана протокол түзүп, алиментти төлөбөй жанагы эми 7 сутка абдан көп, себеби 7 сутка башка укук бузуулар болот, эми бир 3 суткага чейин арест болсо, бир эле күндүк сутка арест достаточно болот да, баягы адамдын психологиясына. Эгер чындап эле төлөй турган болсо, анда төлөп берет да, төлөп бергенге аракет кылышат. Экинчиси сунушу акыркы учурда бизге өтө көп келип атат, ошо министрликке злостный уклонение деген төлөнбөйт деген мен кайсы демеден баштап, чектен баштап башталат деп. Себеби дегенде бирөө 500 000, 400 000 төлөбөй туруп это злостный болсо, бирөө 60 000 же 30 000 төлөбөй туруп злостный болот экен да. Себеби дегенде биринчи 3 ай төлөбөй койсо бул карызкор болот. Андан кийин кандайдыр бир убакыт же 6 айбы андан өткөндө злостный карыз. А это зависит от суммы да. Анан ошон үчүн бүгүнкү күндө көптөр келип атат. Себеби дегенде злостный употребление эмеге деле 200 000 менен же 500 000 менен анан 30 000 сомдун айырмасында кишинин жазасы бир эле болуп атат да. Анан бул жөндөн ошон үчүн көп учурда бизге келип бул боюнча разъяснение бергиле. Анан биз деген бул деген сот департаментине кайда жөнөтөбүз, себеби дегенде карызкорду кайсы убакта определять этебиз, злостныйды кайсы убакта определять этебиз, анан чарасы кандай болот, себеби дегенде судоисполнитель тарабынан аткарылат деп, бирок ошол моментин кичине маяктан разъяснение менен туура жазсак да жакшы болмок да. Кайсы чектен же болбосо өзү төлөп аткандан 10 жолу төлөбөй койсо да злостный, же болбосо мынча миңден ашып кетсе да злостный, мисалы 200 000ден ашып кетсе да злостный деген сыяктуу улан ошого жараша виды наказаниясы туураласак жакшы болмок да. Анан үчүнчүсүн аз айтып коеюн, ички иштер министрлигине алиментти өндүрүү же үйүнөн барып же ошол кишини алып келүү для них это не показатель. Мыйзамында жок, нормасында жок. Бул показательге алар берсе, алар аткарбайт. Поэтому мисалы уголовный иш болуп бирөөнү кармап келсе, алар в виде поощрения алышат да. Кандайдыр бир тиги руководство тарабынан поощрение алат, же болбосо жумушунан алкыш алат дегенде. А вот алиментти төлөбөй койду, ошол кишини кармап кел десе, для них это не показатель, результат саналбайт да. Ошол себептен ошо ички иштер министрлигине ушул боюнча сунуш түшкөндө алып келсе, ошону таап же өндүрүп берсе, же жардам берсе, показатель катары көрсөтсөк жакшы болмок. То есть алардын жумушуна, биздин жумушка эмес, ошо ички иштер министрлигинин ошо участковый милиция болобу, ВДМ болобу, ошол таап келип ошону өндүрүп же өндүргөнгө жардам берсе, чтоб ал тапка эметкен эме показатель катары саналса, өздөрүндө да результат болмок да. Анткенде өзүңүз деле мына жаңы эле айттык, азыр 56 000 иш ошо карызкор тарабынан бериш керек деп. 56 000 иш деген көп да. Ошонун баарын ЗДНге берип бар таап кел десе, ал таап келсин, показатель болсо, постоянно булар показатель үчүн да куаламак. Ал кишини издемек, бир жерден бир регионго көчүп кетсе, ошону издеп тапмак. Ошол эле учурда уш жерден туруп, Оштон туруп бияка чыгып кетсе, бияка чейин келип алып кетип атпайбы тиешелүү кылмышкерлер. Ошо сыяктуу бирлер кармап барып, тиешелүү мону аткар деген, мону кыл десе, показатель болсо, булар да ошондо болмок да. Рахмат. Абдан жакшы сунуш бердиңиздер. Ички иштер министрлик тарабынан эгерде сиздер дагы ушундай эле сунушту берип, ошо показательный эмеге кире турган кылып келсеңиздер, сөзсүз түрдө бул маселени деле колдоп беребиз. Бүгүнкү күнү балдарын тыштап кеткен, карабай кеткен, алиментин төлөбөгөндөр абдан көп да. Негизи мына бүгүнкү күндүн замандын талабы десек болот да. Азыр ушундай бир заман, ушундай бир жанагы балдарын тыштап кеткендер көбөйдү, ата-энесин тыштап кеткендер көбөйдү да. Ошондуктан мен айтат элем, биз мыйзамдарды мына бүгүнкү күнү сиздер менен чогуу биргеликте өзгөртүүлөрдү киргизсек болот да. Ошон үчүн тегерек столду түзүп атабыз. Сунуштарыңыздардын баарын кагаз түрдө берсеңиздер кандай эффект берет? Келечекте биздин жаштарыбызды кандай жакшы багытта чоңойтуу, ушул маселеде негизгисичи. Ички иштер министрликтен сөз сурап атасыз, сөз сиздерде. Тазабек Икрамович, рахмат. Бул жакшы бир мыйзамды алып чыгып атасыздар. Анан азыркы биздин бул эмгек министрлигине мен жооп берип коеюн. Бизде бүгүнкү күндө показатель деген жок. Биз жалпы коомчулук менен иштейбиз. Жалпы эл менен
ички иштер министрлиги анан буга сыйлык берсе бул показатель болот же болбосо тиги кылмышты ашса ага сыйлык берилет деген жок да. Жалпы бизде мыйзам жазылган ички иштер органдары боюнча ошол боюнча биз иш алып барабыз. Бүгүнкү күндө алимент менен деле ошону сот аткаруучулар менен чогуу аткаруу боюнча бузуулар кодекси менен же болбосо кылмыш жаза кодекси менен чогуу бирдикте эле иш алып барып келебиз да. Анан бул жерде баягы именно ага сыйлыкты берип коюш анан ошону менен иштесин деген бул жерде туура эмес болуп калат да. А мыйзамга болсо биз жана кайталанбоо жана башка өзүбүздүн сунуштарды кагаз түрүндө да беребиз. Жана буга чейин да айтып кеттик. Бул эң керектүү беренелер, өзгөртүүлөрдү киргизсек болот бул мыйзамдарга. Анткени ушул жерде жана ата энесин бакпай кеткен балдар жана бүгүнкү күндө балдарын бакпай кеткен ата энелер боюнча катуу жазаларды чогуу бирдикте сунуш менен кабыл алсак жакшы эле болмок. Бул мыйзамга бир мыйзам долбооруна көңүл буруп коеюн дедим эле да бир. Бул ар бир беренелерде сот актын же алимент төлөө жөнүндө макулдашуунун деген сөзгө көңүл буруп коеюн дедим эле. Бул сөз ошол сот аткаруучулардын статусу жөнүндө жана аткаруу өнүктүү тууралуу мыйзамдын 17-ci беренесинде 1-ci бөлүгүнүн 4-cü пунктунда жазылып турат экен бул. Алименттерди төлөө жөнүндө бул нотариалдык ырасталган макулдашуулар депчи. Биз нотариалдык жана же келишимдер бул уголовный кодекстин кароо немесине компетенциясына кирбейт. Бул граждандык тартипте чечилиш керек да келишимдер. Ошон үчүн бул сөз бул жака камтылбай туура эмеспи деп ойлоп атам да сунуш. Уруксат. Бул жерде карап койсок. Нотариалдык келишим деп туура айтып атасыз. Бул бирок башын окусаңыз беренеде аткаруу барактарын көрсөтүлгөн да, аткаруу барактары депчи, түрлөрү депчи. Андыктан сот аткаруучу бул аткаруу өндүрүшүн башталарда аткаруу барактын негизинде баштайт да аткаруу өндүрүшүн. Ошол себептен бул аткаруу барак болуп саналат. Бул алименттик келишим, нотариалдык алименттик келишим бул аткаруу барактын күчүндө деңгээлинде соттун чечимдери сыяктуу эле. Бул аткарылууга тийиш. Соответственно, бул соттун чечиминде көрсөтүлгөн милдеттерди аткарбаган учурда келип чыгуучу жоопкерчиликтер, толук жоопкерчиликтер бул нотариалдык келишимде дагы таркатылууга себеп. Анткени мыйзам бардыгына тегиз бирдей таркатылыш керек. Ошол себептен бул жерге туура эле көрсөтүлгөн. Ал эми биздин кесиптеш эмгек министрлигинин өкүлү айткандай, биз тарабынан кандайдыр бир злостный уклонение канча бир эсепке чыкканда деп биз өлчөмдү ченеп бере албайбыз. Андай өлчөм жок. Болгондо эмгек кодексинин 2-ci беренесинде жана мыйзамдардагы терминологияларга түшүнүк берүү эрежесинде көрсөтүлгөн злостный уклонение депчи. Ал жерде неме деп көрсөтүлгөн? 3 айдан совокупности 3 айдан ашканда бул уже злостный уклонение деген немеге түшүнүккө ээ болот депчи. Бирок биз ошол себептен алдыда айтып кетпедик, эмнеге бул азыр мыйзам долбоору жакшы, себеби аткарбай коюу аткаруу документин же толук эмес көлөмдө аткаруу деген түшүнүк бул туурабы деп эсептейбиз да. Себеби уклонение десек баягы эле сөз кайталанып келе берет да. 100 000 болсо 20 000 төлөп койсо уже уклонение жок, ал төлөп берем деп атат. Бирок өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша иш аткарып атат дегенчи. Ошол себептен ал эми аткарбай коюу, соттун актысын аткарбай коюу же толук көлөмүндө аткаруу деген уже бул кача албайт карызкорчу. Бул жерден уже тергөөчүнүн да ишин жеңилдетип атабыз да. Бул мындай гадайт этпейт да. Бул жерде так жазылып атат. Деп туруп эле тиешелүү жоопкерчиликтерге тартууга себептер неме болот да, шарттар түзүлөт. Андыктан биз туура эле неме кылган, ал эми министрликтин өкүлү айткандай, биз антип белгилеп бере албайбыз. Сиздики 50 000ге чейин күтө турайлы, анан карызкор болосуз, 50 000ден жогору болгондон кийин злостный уклонениядагы неме карызкор болосуз деп антип бере албайбыз. Рахмат. Негизи биздин мыйзам концепциясы негизинен эле биз айтам мындай
иштелип чыккан биздин комитеттин отделдер менен дагы юристтер менен дагы кеңешип көп тараптанчы мына ушу мыйзамдын түпкү мындай эми бул эмеси да каркасы эми ошону кандай кылсак эффективдүү иш болуп кетет да ошолорго сиздер баарыңыздар мына жерге ушу сунушту жанагы 3 сутка деп атабыз 5 сутка административдик жумушка ушулардын баардыгына ар бир пунктуна сиздерден суранычы жанагы жазып кетсеңиздер кагаз түрүндө жазып берсеңиздер абдан жакшы болот да биз эптеп эле мыйзамды алып чыгыш эмес мына биздин коомго мына болуп аткан коомдогу нерсебизге ушу толук кандуу бир жакшы мыйзам эртең иштеп кете тургандай сиздер айткан абдан жакшы болду да бул жердечи бир аз акча төлөп туруп жабылып кетпей тургандай ушул мыйзамды жалпы элибизге мамлекетибиз үчүн бир ушул нерсени чыгаруу да негизги максат ошондуктан сунуштарыңыздарды сөзсүз түрдө эртелетип бересиздер деп ишенем ушу менен ишти алып барсак сөзсүз бул жерде дагы бир эме бар экен казус бар экен исполнение не в полном объеме родителям алиментов не в полном деген эми бул эме практикада көбөй жаратат эми конечно эми алиментчик алда бирөөнүн баласы анын да конституциялык укугу бар да чынбы анан эми практикада муну кандай трактовать этишет не в полном объеме кээ бириники 1 миллион кээ бириники 21 кээ бириники 200 000 сом болушу мүмкүн да ушуга бул эмеде кодексте мындай приблизительный конкрет эмелер болбош керек да конкретно көрсөтүлүш керек бул жагын жакшы иштеп чыгыш керек да анткени чтобы жоопкерчиликке тартыш үчүн не в полном объеме дегендин понятиясы болуш керек из каких категорий жүргүзүлөт мисалы үчүн бирөөнүн штраф алименти 20 000 болсо 2 000 сомго калбай калса да иш козголобу а кээ бириники 1 миллион чыгышы мүмкүн себеби баягы айлык акысына жараша болот биринчиден экинчиден могу неоднократно деген сөздү дагы алып салыш керек анткени бизде кодексте андай нормалар жок анткени силер жазып атпайсызбы неоднократность бул деген административдик жоопкерчиликке тартылгандан кийин аткарбай койсо деп ал өзү эле практика ушундай кылат себеби соттун чечими чыгат граждандык тартипте төлөнбөсө сот аткаруучуга берет сот аткаруучу эгер аны аткарбаса укук бузуулар жөнүндө кодекс менен жоопко тартат андан кийин булар сот аткаруучу ошонун негизинде анан ички иштер органдарына сунуш жазат ишти козгоп бергиле деп өзүнүн эле баягы технология процедурасы бар рахмат уруксатпы бул боюнча сиз туура айтып атасыз жана толук эмес жанагы көлөмдө же толук эмес көлөмдө же аткаруусуз депчи бул жерде биздин мыйзамда көрсөтүлүп атат 93-тө 6 пунктта бул азыр проектидечи бул жерде көрсөтүлүп атат при неисполнении или исполнении не в полном объеме деп кашада биз түшүнүк берип атабыз совокупность 3 месяца деп то есть биз мынтип трактовать этебиз 3 ай толук эле төлөбөй койду ай сайын чегерилет да 1000 сомдон деп 3 ай төлөбөй койду это неисполнение эгер 3 айда толук эмес көлөмдө деген мисалы үчүн 1000 сом чегерилсе 500 сомдон 3 ай төлөп салды да андай дагы качкандар бар да биз төлөп атабыз депчи ошол себептен 3 айда 1000 сомдон төлөнүүчүнү 500 сомдон 1,5 сом төлөп койду это не в полный объеме төлөдү да вот ошентип трактовать этилет бул жерде берилген түшүнүк кайсы жаңы законуңарда бар колуңуздагы эле проектиде киргизилген бар түшүнүгү министерство юстициядан өкүлү бар саламатсыздарбы саламатсыздарбы ушул силер да азыр чыгардыңыздар го могул 178-чи беренеге өзгөртүүлөрдү да уклонение деп жаздыңыздар да могул уклонение родителей от содержания детей деп ушуну азыр Сулайман мырза да түшүндүрүп кетти го уклонение деп туруп жанагы төлөбөй коюп бир 10% төлөсө это уже не уклонение туурабы ошону кандай силер түшүндүрмө бересиздер негизи биз уклонение деп азыркы действующий уголовный кодекстин 1-чи частындагы эле положениясын жазганбыз ну неисполнение дебей уклонение деп калабыз азыр кандай болсо ошондой эле просто 2-чи бөлүк менен толуктадык өзгөртүрсө болбойбу азыр өзгөртүү мына примерлер менен далилдеп түшүндүрүп берди го вот как вы негизи биз вообще сунушубуз бар эле да бул негизи бул биздин мыйзам менен бул экөөнү бириктирип эле бир эле мыйзам кылып потом эки как бы окшош мыйзам менен эки өзгөртүү киргизилбесин да азыр кайсы комитетте каралганын биз еще тактай элекпиз биз именно биздин мыйзам долбоорубуз потому что еще общественное обсужденияда чыга элек экен соцкомитетке түшкөн да сиздердин предложениеңиз соцкомитеттен
Вот ошол И штрафтын размерин дагы 200 до 500 расчетных показателей деп чыгыптыр да. Негизинде мындай такие расчеты. Мы просто усиливаем ответственность и увеличиваем штрафы за неисполнение, уклонение. Штрафы они не будут платить все равно. Штраф деген чынында эффективдүү метод болуп кеткен да. Ну, давайте, да, рассмотрим. Можно будет объединить, я так думаю, эти проекты. Ал жерде азыр сунуштарды да эске алып бир мындай комплексно караш керек да. Макул. Урсатбай, бүгүнкү күндө сиздердин проектиңиздер Конституционный комитетте каралып атат. Где-то бир жума болду го дейм. Биринчи чтениеде комитетке неме канаттандырылды да. Анан бул боюнча биз дагы сот департаменти өзүнүн позициясын берген. Ошондо бир эске алып, чогуу бир пакет менен карап кетсек деле аябай сонун болмок да. Биздин деле сунушубуз ошол болчу да. О жерде айтып атпайсызбы, тиги биз законго киргизип койдук депчи. Здесь речь судебный департаментке башка жөнүндө болот да, при неисполнении или исполнении не в полном объеме в течение 3 месяцев. Судебный так при таких случаях составляется только административный протокол о правонарушении, или речь идет только о правонарушении, а уголовный кодекс болушун другая диспозиция требует. Видите, если вы сейчас не в полном объеме деп киргизе турган болсоңор уголовного, для квалификацияга криминалитет бул жетишпейт. Себеби бул силер протоколду качан түзөсүңөр? 3 айда төлөбөй койсо гана түзө аласыңар деген эле сөз речь идет. Анан из этого толкования уголовный кодекске которгонго болбойт. Жетиштүү эмес. Бул обязательно көйгөй жыртат. Анткени жанагындай эле ушемление болот. Мен айтып атпайм, алиментчи, конечно, жаман деп атабыз, баягы атасын бакпайт, энесин бакпайт. Но бирок алда бирөөнүн баласы, анын да конституциялык укугу бар, чынбы? Анын да адвокаты чыгат да. Анан ошондо бул жерден квалификация кыла албай калат тергөөчүлөр. Рахмат. Анда жерде мунусу бар да, бул эмне үчүн бул талашып атабыз? Анткени баягы 200 000 штрафтын 5 000 сомдон ай сайын 1000 сомдон 500 сомдон төлөп коет да, ушундай үйрөтүп коет баягы адвокаттар. Анан баягы эч нерсе кыла албай калсын деп ошо 500 сом 200 сом кылып төлөй беришет да, улам счетун ачып 1000 сомдон бере берет, акчам жок болсо эмне кылайын деп. Ошонун дагы жагы бар да, бирок ал жерде уже частичное исполнение деген да юридический понятие бар, чынбы? Ал такыр отказ кылган жок да, акырындык болсо дагы шартына жараша төлөп атат деген. Но бирок баланы багыш керек, контрагын төлөш керек, ошо жагдайлар бар да, ошо жагы да бар да, ошо жагын могу диспозициясын жакшы ойлонуш керек экен. Эми официалдуу жибересиңер да, кат менен бизге жакшы болот эле, ошондо правовой экспертиза жүргүзүп беребиз. Ушуларды сөз түрдө эме кылабыз. Анан негизи мындай органга официально жиберсеңер, мо варианттар менен ойлорубузду айталык. Эмene дагы мындай биз сүйлөшүп атабыз да. Азыр бүгүнкү күнү айтып атпайсыздарбы, жанагы азыраак акча менен берип кутулуп кетип, төлөп атам деп жүрүп атпайбы? Негизи мындай бүгүнкү жашоонун шартына байланыштуу ошо эле 200 сом же 500 сом же болбосо 1000 сом ошо баланы бакканга мүмкүн эмес да эмичи? Ушунун бир мындай бүгүнкү мындай турмушка байланыштуу кылып туруп соттун бир чечимин чыгарып ушуну төлөй турган төлөөсө жанагындай мамлекеттик жумушта иштей турган кылып бир мындай жана не деп коебуз, жана чектөөлөрдү бир мындай катуураак кылсак болобу, ушуну мындай өзгөртүүгө алып келсек болобу? Ушуларды киргизелиз. Ал кечиресиз, эмеде бар да, мисалы кээ бир биздин карызкорлор жанагы алименттен качып жана 10 000 сомдук жумуш же болбосо 5 000 сомдук жумуштан справкасын алып келишет да. Мына биз эми аны бир эсептеп көрсөк бир 500 сом же 1000 сом чыгып калат да. Бирок семейный кодексте бар о том, что алименты не должны быть ниже минимальной заработной платы депчи. То есть 2022 жылы 2085 сом беле ошондой болгон да. Ал эми карызкор 1000 сом төлөсө дагы 1085 сом карызы болот. Ал жагы каралган эмес. Ошондон кем болбош керек деп каралган да. Ушуну сот аткаруучулар өзү эсептейт. Чечим 4төн 1 бөлүгү болуп чыкса,
1000 сом болсо мисалы 22-250 сом төлөп атпайбы? Бирок средний месячныйдан кем болбош керек деп туруп, ошонун үстүнө эле сот аткаруучу перерасчет кылып туруп эле семейный кодекстен алып туруп средний месячныйдын статистикасын алат. Ошонун эмесин эсептеп жазайт да кайра баштап. Ой, средний месячный, средняя заработная плата. Ошо средняя заработная. Ал средняя статистика ар кандай, а средняя заработная плата, минимальная заработная плата бир болуш керек, бир эле ал. Эң негизгиси ушу соттун чечимин так аткарганы, анан оңой жол менен кутулуп кетпегени, биз ушуну бир катуураак бир мыйзамдаштырып берсекпи деген да негизги эле максат. Анан бүгүнкү күнү чындыгында канча 56 миң дедиңизби? Ушундай бир алимент төлөбөгөндөр бар экен. Эми бул деген чоң. Эми көрүп атабыз да, жалгыз бой энелер балдарды багып канча деген кыйналып аткандарын да көрүп жүрөбүз да. Ошондуктан ошоларга чыштап кеткен мындай балдарын чыштап, же болбосо ошо балдарын багуудан баш тарткандарга бир катуураак эле чараны сиздер менен ушу киргизсек, бизден сөзсүз түрдө сиздерге да кат жүзүндө жөнөтөт. Ошоларга өзүңүздөрдүн сунуштарыңыздарды берсеңиздер, ошолардын баардыгын киргизип, жакшы бир мыйзам алып чыксак да. Бияктан законопроектте каралып калыптыр, бирок бир маселе бар да, жана бизде особенно орус бабушка, дедушкалар ташталып кетет да, ошолордун орустардын биз айттык, орус украинецтер чогулуп туруп бизде 130га жакын болот. Анан ушулардын көбүн байкаштырып көрдүк да, булардын үй имуществосы бар экен да, ошону алат, кошуналары, туугандары алат. Анан 3 ай, 4 айдан кийин алып келип таштайт. А бирок мен силерди аягына чейин карайм, деңдей мындай деген маселе болот экен. Да, это ар бир адамдын өзүнүн укугу, акысы, үйүн кимге берет, кандай. Бирок ушундай маселе көп болуп атат да. Алып туруп үйүн алып келип, анан ооруп калса же карабаса ушундай болуп атат да. Анан бул законопроектте жок, просто айтып атабыз да, какой-то если жалгыз адам болсо, ошонун үйү жанакындай ар кандай имуществолор болсо, ошону ошол киши которуп бергенден ошол киши өмүрүнүн акырына чейин ошону содержать этилсин деген бир милдеттеме болсо жакшы болот эле да. Вот в основном орус бабушка, дедушкалардыкы көп да, байкайбыз. Анан госрегистрден биздин жана критерий бар документов. Ошондо алып келгенде жок болот да. Анан дилер айтат да, менде үйүм бар болчу, менде дачам бар болчу, менде участогум бар болчу деп. Анан биз кайра жанакы обратно деги алып келген кишилерге звонить этебиз. Звонить эткенде биз районныйдан да сурайбыз, эмне үчүн оокат жайын алдыңар дагы бул кишини карабай койдуңар десе, ну андай закон жок депчи, ал кишинин правасы берди депчи. Ушундай көп маселе болот да. Жок, ошолор иштегенде деле аларды деле убактылуу айтат да, соцработниктер ошону алдын алганда соцработниктер деле барат, алар деле ошентип обещать этет да, мынакей биз карайбыз, жакшы кылабыз. Анан ооруп калды, мүмкүнчүлүгүбүз жок. Же болбосо ал үйдү сатып ийип кетип калып алып барып салышат да. А так соцработниктер не допускает да, пока ал эметкичи бизге. Саламатсыңарбы? Соц кызматкерлер алдын ала социалдык стационардык мекемеге барганга чейин көптөгөн иш аракеттерди жүргүзөт. Аны болсо ошол социалдык стационардык мекемеге жайгаштырууга чейин эле уже алыскы туугандары, тааныштары уже өз алдынча сүйлөшүп алат да. Ал жерде соц кызматкер эч кандай иш аракет кыла албайт да. Консультация берилет, ал ар дайым берилет да. Анан мен дагы сунушум бар эле, могу 4-беренеге социалдык стационардык мекемелердин администрациялары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары толугу менен сотко кайрылууга милдеттүү деп турат. Мен ушул жерден бир эмени киргизет элем. Биздин территориалдык үй бүлө жана балдарды коргоо ыйгарым укуктуу органын кайрыла алат деп да киргизип койсо, кошуп койсоңор, себеп дегенде жерлерде соц кызматкердин патронажында
ар бир соц кызматкерде 12-ден 14-кө чейин жалгыз бою кара картаң адамдар бар. Алардын деле ошондой мүмкүнчүлүгү бар, балдары бар, чет жакка чыгып кеткен. Биз баягы жергиликтүү бийликке ходатайство жазып иш алып баргандан көрө түздөн түз сотко өзүбүз кайрылсак, бул эффективдүү болобу деп ойлойм. Кечиресиз, ошо сиздин сөзүңүздү толуктап кетсем, могу жерде деген мына жазылып турат, вправе обратиться в суд депчи. А балким мунун апасы ал балким каршы чыгат, жок, мага кереги жок, бул балам өзүнчө жашай берсин депчи. Может быть, что-то на основании заявления или бирдемке, или обязаны деп. Азыр негизи биз деген гуман элбиз да. Ата эне, бала болобу, биз өзүбүздүн жакындарыбызга кандайдыр бир оорчулук алып келбегенге аракет кылабыз да. Бирок ал кара картаң адамдын балдарынын мүмкүнчүлүгү бар. Анан ошол жерден ошо биздин ыйгарымдуу укуктуу органга мүмкүнчүлүк берсе, баягы биз аяй беребиз да, бала болгондон кийин. Эмне сөзүңүзгө аралжы да бул жерде. Мына социалдык мекемелердин администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары толугу менен өзүн өзү камсыздоого калган эмгекке жөндөмсүз жана материалдык жардамга муктаж ата энелер үчүн алименттерди өндүрүп алууга, сотко кайрылууга милдеттүү деп турат да. Ошондо ошол жерде социалдык стационардык мекемелердин администрациялары жана үй бүлө жана балдарды коргоо ыйгарымдуу укуктуу органы анан жергиликтүү өз алдынча бийлигине деп жазыш керек да, потому что эгер бул социалдык стационардык мекеме бул өзүнчө мекеме, территориалдык ыйгарым укуктуу орган бул өзүнчө орган да. Жергиликтүү дегенде жергиликтүүгө кирбей калат, а? Кирбейт. Бул деген кошуп койгула, а? сөзсүз түрдө. Туура. Туура. Жана аң сезими төмөн эмелерди дагы карыяларды дагы эсепке алыш керек да, жана ССУ, психоневрологический ССУ дагы психоневрологический оорулар менен ооругандарды алыш керек да. Алар недееспособный да, и решение боюнча. Анда алардын укугун прокурорго коргош керек, туура? Иск, значит, должен идти со стороны прокуратуры. Вот как в этом случае быть? Я когда грез кош керек анда? По алиментам тоже берет. Бул жерде дагы жанагы бул эми социалдык кызматкерлерге толук кандуу өткөрүлүп берилбейт да. Алар убактылуу эле бир жумада 2 жолу патронажга алынат да. Анан ошол жерден просто милдеттүү деген эле туура болот болуш керек. Себеп дегенде алардын өзү бизде соцкызматкерлер только оказывает содействие в исполнении каких-то домашних бытовых работах да. А бул жерде ошо нагрузка көбөйсө дагы биз ойлойбуз ошо балдарын бир кандайдыр жоопкерчиликкө тарта алабыз депчи. Себеп дегенде алар практикада, например, мен 10 жылдан ашык ушул эме практиковаться этип келатам. Балдары бизге чалып алып, сен өкмөттөн 15 000 айлык алып атасың, менин атам жалгыз калды, энем жалгыз калды. Сен милдеттүүсүң.
бир күндө сен 2 кар-картаңды карасаң, это же физически не успеваешь. Алган айлыктар 15 сом соцкызматкерлерден. Анан мы должны оказывать содействие, если они оплачивают услуги кого-то, ошол услуганы оказывать эткен жаранды алып келип, акчасын төлөп эметишибиз керек да, камкор көрсөтүшүбүз керек. Бирок практикада андай жок. Ошол биздин соцкызматкерлер 15 сом алган айлыгы менен кандайдыр бир волонтерлорду таап келип, үйүн жыйнатабыз, отунун киргизебиз, баняга түшүрөбүз. Болгон бала энеге, эне атага кылган кызматтын баарын биздин 15 сом алган соцкызматкерлер жасашат да. Анан балдарынан кайрылсак, жардам бергиле десек, биздин кызматкерлерди ошо как сиделка катары кабыл алышат да. Ошон үчүн бул жерден ушул эмени киргизип койсо, биздин кандайдыр рычагыбыз да болот эле деп ойлойм да. Бул статья административно-социальный жанагы учреждениянын эле администрациясына берип атат укуктучу. Именно жанагы кары-картаңдар жайгашкан администрациянын учреждениясына ушу баласын өткөрүп берип атабы, учрежденияларга эле тиешелүү администрацияга. Жанагындай эмелерди кошпогула. Анын сиз айтып атпайсызбы, сиз 3 ай иштейт, анан тиги убактылуу барып келет деп атпайсызбы? Бул жерде речь бул законодательдин эмеси туура направлениясы. Администрация социально стационарное учреждение деп атпайбы? То есть администрацияга эле бериш керек бул укукту. Анткени ошол администрацияга алып келип карыганды өткөрүп салгандан кийин алар ээси болуп калат да, алардын багуучулар болуп атат. Анан ошо багуучу болгондон кийин балдарын издеп, айтып атпайбы? Көп эле бала бакырасы бар, балдары бар. Бул жерде ушу именно учрежденияны калтырыш керек. А тиги уже непочатый. Үмүткан Нургазиевна, сиз бул жерде социалдык стационардык мекеменин администрациясы, анан жергиликтүү жалгыз таштап кетип калган балдарына жергиликтүү бийлик деп жазып атпайбы? Жерлеринде атайын ыйгарым укуктуу органдар бар да, үй бүлө жана балдарды коргоо. Ошолорго да жүктөп койсо, жалгыз үйлөрүндө отдельный үйлөрдө ага каршы эмесмин. Көрдүңүзбү? Стационарда, алдагы стационар учреждение. Стационар эмес, өздөрүнүн үйлөрүндө кароосуз калган жалгыз бой юридический регистрациясы жок элеби? Жалгыз бой одинокий пожилый обслуживает үйлөр, өздөрүнүн үйлөрүндө, которые обслуживает на дому наши социальные работники. Я поняла, но они же регистрация кылыш керек да өздөрү. Бизде атайын өзүнчө өздүк дело ачылып регистрация болот да. Ал жерге бизге айлык өкмөттө штат жок. Ал жерде бир гана кызматкер бар, который работает по всем вопросам, по социальным вопросам. Нет, а территориальный орган — это отдельное управление. Да. В нашем видении, да. 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 Дом престарелых төлөш керек. Милдеттүү деген кыргызча, орусча которсоң рабиясында. Жок. В праве деген правильно будет. Укуктуу. Эгер ар бир райондо министрликке караштуу тиешелүү социалдык өнүктүрүү башкармалыкта бар, райондо эле. Это районное назначение, айыл өкмөткө чейин барбайт. Но стационарный учреждение жалпы республиканча 5-6 эле. 6 эле. Но учитывайте, тут есть еще частные эмелер бар. Бүгүнкү күндө мисалы Щербаковдо бар. Айына 35 сом алып, ата энелер балдар ошоко мекемеге алып барып берип 35 сом төлөтүп бактыргандар да бар. А Полоки эгер биз азыр жок, я имею к чему да, азыр биз биякта стационардык мекемени эле карай турган болсок, мы должны же общий. Ал жакшы да, ал
Ошон үчүн территориалдык башкармалык социальное обслуживание деп жазсак туура болот. Не уполномоченный орган по защите. Уполномоченный орган по защите регулируется только до 18 лет, и все, ошо менен чектелебиз. Эгер соцобеспечение десек, согласно закону о социальном обеспечении, это кто относится, перечни бар. Поэтому праве соцобслуживание кылган орган деп жазып койсок да болот туура. Туура, ошону тууралашайык да просто. Эгер уполномоченный орган дегенде мы эти этих детей ал киши үчүн изыскать эте албайбыз, анткенде биз кодекс о детях менен регулировать токтоп калабыз, бүттү да. Соцобеспечение менен болсо, анда ошондой туура болот да, ошондой. Я имею в виду пожилых. Пожилых, да, не детей, да. Бизде бул жерде жазылганда ошо айыл өкмөттөр, жергиликтүү бийликтер кайрылып алат деп жазылган да. Мекеме, түшкөн мекеме. Ошол жерден сиздер да ошону ушундай алсаңыздар, анан биздин бул жерде Чатыргул Бердикуловна, биздин бул жердеги жардамчыларыбыз баарыңыздарга кат жүзүндө жөнөтөт, анан толуктап, оңдоп берсеңиздер, анан ошо менен толуктап чыгарабыз. Нөлифар. Рахмат, чынында жакшы мындай талкуу болду. Өзү негизи ар бир мыйзамга өзгөрүү киргип, жаңы мыйзамдар чыкканда ушундай ыкчам түрдө болсо дагы тегерек стөлдөрдү өткөрүп, сүйлөшүп пикир болсо, мен ойлойм мындай комитетте дагы мындай жакшы өтөт да, элге дагы туура түшүндүрөт. Себеби баягы талаш тартыш болгон маселелерди азыр мисалы үчүн канча маалыматтарды бири-бирибизден алып түшүнүп бир мындай общий знаменательге келген жакшы да. Бардыгыңыздарга мындай ыраазычылык билдирем. Өзүмдүн сунуштарыбызды жазып жиберебиз. Силерден дагы жакшы сунуштар күтөбүз. Эми жакшы эң негизги мазмуну бул алименттерди төлөтүш керек да. Эмне болсо дагы кайсы механизмдерди иштеп колдонуп самый важный результатка чыгыш керек да. И биздин деле мына балдар ата энелерине эми ойлойт элем баягы таштап кетип бакпай койгон бул болбош керек да. Биздин өлкөдө где вот эти традиции очень сильны да, всегда мындай улууларды биз урматтап, сыйлап, даңктап ушундай өлкөбүздө эми өкүнүчтүү да, ушинтип ата энесин бакпай таштап кетип, ошол эле көрүнүш балдарына таштап кеткен, эртең өзүнө эле кайтат да. Бул баягы жашоонун өзүнүн закондору бар. Ошого биз мындай бардыгыбыз колубуздан келишинче бир жакшы салым кошуп, мындай качественный бир мыйзам чыгарсак, мен ойлойм мындай жакшы пайда алып келебиз да. Бардыгыңыздарга чоң мындай ыраазычылык билдирем. Сиздерге абдан терең ыраазычылык билгизебиз. Абдан бир жакшы талкуу болду. Негизгиси улууну урматтап, кичини ызаттап, балдарыбызды таштабай, ата энебизди таштабай, мамлекетибиз бир мындай өнүккөн мамлекеттердин катарына киришине каалайбыз. Ошо сиздердин ар бириңиздердин берген сунушуңуздар, берген сунушуңуздар менен толуктап бир жакшы мамлекетибиз үчүн, балдарыбыз үчүн, ата энелерибиз үчүн жакшы иштей турган закон чыгат деген чоң үмүттөмүн. Сиздерге дагы бир жолу терең ыраазычылык. Рахмат сиздерге келгениңиздерге.